талкуу кыла турган тема жаштардын коомдогу орду кандай деген темада сүйлөшөбүз. Өкмөт жасап жаткан саясатка силердин көз карашыңар кандай? Ушул саясат кандай туура болуп жатабы? Жаназагы байке алып баруучу байке туура бир сөз айттыңыз. Жүрөк жылытаарлык. Аш той деген факультет ачыш керек деп. Туура. Азыр аябай бөлүнүп келатабыз. Уруу, айыл деп эле мисалы өзүбүздүн айылыбыздан чыкканын алып чыгабыз, өзүбүздүн уруубуздан чыкканын алып чыгабыз. Бир адам өсүп баратабы, ал адам бирөөгө жакпайт. Бирөөгө жакса, бирөөгө жакпайт. Мына ошондой эмени өздөрүнө теңеп коюшатат. Биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Себеби дегенде биз мугалимибиз тарбия берсин, ата-энебиз тарбия берсин, тигил берсин, бул берсин деп отура берсек болбойт. Биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, өзүбүздүн мекенге болгон сүйүүбүздү ойготуп, биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Турмушка чыгабыз, бала күтөбүз, ошол эле мезгилде ошол балаңа эле эң бир туура тарбия берип, ошону туура бир көз карашта калыптандырып, жакшы кылып даярдасаң, бир Кыргызстандын бир баласы болсо дагы ошол бир туура көз карашта чоңоюп атат. Балалуу болгондон баштап коомдогу ар бир биздин эркек бала болобу, кыз бала болобу, ар бир ошол инсанды коомдогу ролу жөнүндө ата-эне катары айтып тарбиялай башташыбыз керек. Ушундай программалардын эжекебиздин салаваттуу сөздөрүн укканда гана кыргыздын канында бар бул нерсе. Сиңип калган. Ошол кайнайт, кашайып анан чыгат жар. Ошондо биз жерибизге келебиз. Ошондо демибизге келебиз.